Сауыт өнүктүрүү фонду тарабынан 25 жылдык мөөнөткө жылына 1,5% үстөгү менен $50 миллион насыя алуу пландалууда. Анын ичинде 5 жылдык жеңилдетүү каралган. Насыялык каражаттар Бишкекте 5 жаңы мектеп жана учурдагы билим берүү мекемелерине жеткиликтүү 7 кошумча имарат жана чүй өрөөнүнө 2 мектеп курууга багытталмакчы. Азыркы маалда эксплуатацияга тапшырып бергенбиз. Ал эми экинчи фазанын учуру келип, азыр Сауыт өнүктүрүү фондунан $50 миллион сурап жатабыз. 25 жылдык мөөнөт менен пайыздык ченеми 1,5%. Бул долбоордун негизги максаты Кыргызстандагы билим берүү инфраструктурасын жакшыртуу менен мектептердин тартыштыгын азайтуу жана окуучулар үчүн заманбап билим берүү шарттарын түзүү болууда. Долбоор 2026 жылы башталып, 2029 жылы аяктары мерчемделүүдө. Депутат Улукбек Ормонов биринчи бөлүктө алынган акча кайда жумшалганын тактады. Сауд Арабиясынын биринчи этаптагы бөлүнгөн акчасына мектептер курулду. Ошол мектептер боюнча толугураак маалымат берип койсоңуздар. Бардыгы курулуп бүттүбү, кайсы мектептер? Экинчи этабына тизме даярдалдыбы, кандай болуп атат, кайсы жерлерге курулат? Ушу маалымат толугураак ачып берип койсоңуздар. Биринчи фаза менен $30 миллион 28 мектеп, 2 бала бакча курулду. Аны азыр айтып кетейин. Ош областы боюнча средняя школа номер 34 34 мектеп курулду. Араван районундагы 23 школа курулду. Бул биринчи фаза боюнча. Кара Суу районунда 42 школа курулду. Нокат районунда имени Каримова деген мектеп курулду. Каракулжа районунда школа имени Жусуп Мамырова курулду. Ошол эле учурда депутат айрым райондордо эскилиги жеткен мектептер көп экенин эске алып, жаңы мектептерди курууда адилеттүү бөлүштүрүүнү камсыз кылууга чакырды. Жалал Абад облусунда бүгүнкү күндө Жалал Абад шаары бар, Сузак району бар, Базар Коргон району бар, Ноокин району бар, Токтогул району бар. Ошонун ичинде Ташкөмүр шаары менен Малисай шаары да бар да. Бир мектеп курулуп атышы. Но экинчи фазасынан эч болбосо ошол курулбаган райондорго деле караштырып койсоңор болмок да. Бул бекитилген тизмеби же бекитилдикпи? Бул бекитилип макулдашылган тизме. Мындан тышкары депутат Элдар Абакиров мугалимдердин эмгек акысын көтөрүү сунушун берди. Ал окутуучулардын салымы бааланууга тийиштигин жана аларды колдоонун натыйжасында окуучуларга сапаттуу билим берилерин ырастады. Мугалимдердин айлыгына да катуу көңүл буруп калып, бюджет кабыл алып атканда. Анткени президентибиз деле айтты, бирок өткөндө мен ыраазычылык барактарын тараттым мугалимдерге. Кеминден, чүйдөн эми чын мугалимдер кыйналып калганы көрүнүп турат да. Эми 20-25 миң сом орточо айлык алышат экен. Эми бүгүнкү заманда бул туура келбейт да. Ошон үчүн айлыкка да катуу көңүл буралы. Белгилей кетсек, мектеп 150дөн 1000 орунга чейин ылайыкталган. Талкуудан соң депутаттар келишим долбоорун жактырышты.